Футбол, күрөш, карате жана бокс. Бакыт Жигиталиев жаш кезинен өзүн бул спорт түрлөрүнөн сынап көргөн. Спортко кызыкканында бекеринен эмес, атасынын тарбиясы. Атам каратист болгондон каратеге жуур балам деп, уулум деп мени ошол секцияга чакырган. Мен болсо боксерлордун залына кирип, боксчуларды көрүп, боксерлорду көрүп, ошолордун машыкканын көрүп, аябай кызыгып калганмын. Ошондо биринчи класстан баштап бокско барып, аракет кылып баштагам. Учурунда футболго да кызыгып, Кызыл Кыянын Шахтер командасында да ойноп келген. Ага катар бокс менен машыгып аркандай мелдештердин да жеңүүчүсү. Азыр ал окуу, жумуш жана спорту чогуу алып жүрөт. Каалоо болсо баарына убакыт тапса болот дейт. Аябай кыйын. Спорт менен окууну, ишти чогуу алып кеткени аябай оор. Чынын айтсам, жетишпей калат элем окууга. Окууда 3 деген балларды коюп, удовлетворительно деген балларды алып жүрөт элем. Бирок агайлардын жардамы менен анын өзүм аракет жасап, окуунда жакшы бүттүм. Азыр Кудай кааласа Юр академияга тапшырдым. Юр академияда жакшы бүтүргөн аракет кылам. Спорт мушкердин жашоосунун бир бөлүгү. Ошол себептен бош убактысынын көп эли машыгуу залында өтөт. Айтымында атаандашты жеңүүдөн мурда өзүңдү жеңе билүүң керек. Ошондо гана ийгилик келери бышык. Жакында эле ал өлкө чемпионатында Кыргызстандын мен деген мушкерлерин жеңип чемпион болду. Мунун баары көп жылдык эмгектин акыбети. Спорт мен үчүн жашоо, күнүмдүк жашоо. Спортсуз, машыгуусуз, залга келмейинче мен күнүм өтпөйт. Жумуштан чарчап чыксам дагы, залга бир келип кетпесем, бирдемке жетпегендей сезилет. Учурда спортчу алдыдагы мелдешке кызуу даярданууда. Күнүнө 3 ирет машыгып жатат. Азырынча спортту качан таштаарымды да билбейм. Спортсуз жашоом элестете албайм дейт. Мындай тырышчаактык спортчуга дагы далай жеңишти алып келери бышык. Гүлжан Турдубаева жана Диле Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.